Айланайдар, бул үй кимдер үчүн? Бектурлаев чыгарган үйлөр бул бирөөнүн үйүндө 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл жашап, в итоге ошол үй мунун атына өтүп калбагандар үчүн да. Карап көрсө бирөөнүн эле үйүнө 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл жөн эле төлөп жүрөттөр. Кой одан көрү Бектурлаевтан 10 жылга үй алам дагы, 10 жыл типа аренда төлөйм, мындай дешевая аренда төлөйм, и 10 жылда бул үй меники болуп калат дегендер үчүн туугандар. Бирок ушул жерде көбү коркушу мүмкүн да. 10 жылда бул үй мага өткөрүп береби же өткөрүп бербейби депчи. Туугандар, үйдү биринчи эле күнү өткөрүп берип коебуз силергечи. Биринчи эле күнү силердин атыңарга өткөрүп берип коебуз. 10-чу жылы эң акыркы айда ушул 67 000 сом ошо квартплатты мындайча айтканда төлөгөндө, анан үй автоматически залогдон эле чыгып калат. А так үй силердин эле атыңарда. Эми түшүндүрө алдымбы туугандар? Бул үй кимдер үчүн дегенде бул үй таки так бирөөнүн үйүндө арендалап жүргөндөр үчүн туугандар. А кимин үйү бар болгон болсо, ким бизнес кылам, андай кылам, мындай кылам дей турган болсо, пожалуйста, туугандар, үйдү чындап муктаж адамдарга берейли. Биздин эки эле талабыбыз бар. Бири официальный доход, экинчи история. Ушу эки эле нерсеңиздер болгон болсо, мына үйдү оформление кылып баштайбыз. Эртең буюрса, бул Бишкек шаарында 6 микрорайондогу үй болгон болсо, эртең Көк Жардагы бир комнат үйдү дагы көрсөтөбүз. Буюрса мына үйлөрдү дагы баштадык. Бисмилла, баштадык.